Сиздер ошол жердин өзүндө болуп, күйөрман болуп кайттыңыздар да, биздеги сезимден сиздер бир 2 эсе, 3 эсе бир башкачараак сезим пайда болсо керек. Сиздердин сезимиңиздерди, сиздер ошол күйөрман болуп атканыңыздарды футболчуларыбыз сезиштиби? Рахмат. Өтө туура айтып атасыз. Ошол жердеги биздин өзүбүздүн ичибиздеги ички туйгубуз ошол көк талаада ойноп аткан балдарды ушунчалык колдоп, коштоп, ушул кыргыздын жигиттери, кыргыздын кыздары, ошол жердеги биздин Кыргызстандан барган жигиттер жана ошол жерде Дубайда окуган биздин студенттер иштеген биздин кыргыз, ошол жерде кыргызмын, кыргызстандыктын бардыгы ушул Кыргызстандын командасын ушундай колдоп жирет тургандарына өтө биз ыраазы болдук. Анча мынчабыз чынын айтыш керек. Биринчи оюнубуз Кытай менен болгондо жеңилгенде анча мынча жигиттерибиз, кыздарыбыз ыйлап ошол жерде өзүнүн эмоциясын алдырып коюшту. Кыргызды ушундай алыска чыкканда, ушундай эме бириктиргенде гана ушу кыргызды билет экенсиң да. Кыргыздын ичинде ушундай намыс күчтүү жигиттер, намысы күчтүү эл экенбиз. Ошол жерде туруп, бирөөнүн элинде туруп, ушундай биздин жигиттер ойноп атканда ушунчалык толкундоолор болуп, ушул кыргыздар баягы кыйкырганыбызды көрүп аттыңыздар өзүңүздөр деле. Кыргыз жигиттери менен биз кошулуп ошол жерде алга кыргыз алга деп, элим үчүн, жерим үчүн деп ошол жерде кыйкырып бардыгыбыз өзүбүздүн балдарга ушундай демдерди берип аттык. Биздин кыйкырган кыйкырыктарыбызды ошол жигиттерибиз, ойноп аткан жигиттерибиз угуп аттуу болсо керек. Ошол күч дем берип, биздин эме менен биздин балдар күч дем менен ушундай жакшы ийгиликтерге жетишти деп ойлойм. Бул Кыргызстан ойлойм бул жеңилген жок, жеңип келди. Бүт эле Кыргызстан, менин оюмча, бул футболду жакшы өнүккөндүгү Кыргызстандагы бардык элдин бардыгы футболго көбүрөөк акыркы мезгилде футболго көбүрөөк көңүл бөлө баштады. Биздин жетекчилерибиздин көңүл бөлгөнү ошон үчүн футбол жакшы өнүгүп атат деп ойлойм. Рахмат. Азамат мырза айткандай Изат, мен дагы жеңилдик деп ойлобойм да менчи. Мен жеңдик деп ойлойм. Себеби бизге ошончолук адреналинди берген, ошончолук ушундай майрамдык маанайды шаңды тартуулаган Акшумкарларга ушунчалык ыраазы болдум да. Сиздерчи? Бизде дагы маанай сонун, жаштарда биз жеңилген жокпуз, биз жеңдик. Туурабы жаштар? Албетте, мен өзүмдү мынчалык патриот экенимди билген эмесмин да. Жанакы футболду көрүп жатып, апам, атам менен чогуу көрдүм мен. Ошто жаштар кинотеатрларда калпак кийип көрдү. Анан баягы жерде штанга болуп калганда столду бир тегеренип кайра отуруп калам. Анан гол киргизгенде кыйкырып алып неметем. Анан башында апам Кыргызстан баары жеңилет. Анан мен апама айттым: "Апа, рано судить депчи. Эрте али. Биздин футбол команда сонун ойноп атат. Ойноп келди. Кудай буйруса бүгүн жеңиш мүмкүн" десем, апам башында кызыкпай жатты эле. Бир маалда апамды карасам, апам баягы судьяга наразы да. Апам кошулуп футболго кирип кетиптир да. Абдан жакшы оюн болду. Рахмат Акшумкарларга, Кыргызстандын футбол командасына биз жаштар деги эле жалпы эл абдан ыраазы болдук. Биз мындай жеңишти сезе эле келек. Бул чоң жеңиш биз үчүнчү. Ошол эле учурда ушул футбол команда интернационал түзүлгөн экен. Абдан биз баягы ошол жердеги командада ойноп жаткан балдар аркылуу бүт Кыргызстан бирикти да. Бүт улуттар биригип Кыргызстан үчүн күйөрман болуп, Кыргызстан үчүн жан өрөгөнү бизди абдан кубандырды. Рахмат. Рахмат. Биз негизинен ошол күнү жалпы жаштар чогулуп биз акбарат кенеттеринен тосконбуз. Биз 200дөй 300дөй бала ак калпакты кийип алып, ошол кыргыздын электерин көтөрүп алып, ошол жерге кирип күтүп, бир эртеле бир саат 8-дерде 9-да барганбыз. Ошол бүгүн 11-де башталат, 11-де башталат. Ошол убакытты кечип, баарын кечип барып, анан көрүп, ошол жерде баягы каташлыктар кеткенде же гол киргенде тааныбаган эле бирөөнү кучактап күлөбүз, бактылуу болобуз. О, биздики гол кирди, биздики ушундай болду деп. Чындыгында ошол мезгилдеги баягы сезимдерди, ички туюмдарды сөз менен жеткириш кыйын да. Аябай бир сонун болду. Анан ошодон кийин саат 1:30 бүтсө, саат 5ке чейин уктаган жокпуз. Ошол футболду сөз кылып, мындай болду, тигиндей болду, сүдө тигиндей кылып койду деп. Анан мында карап көрсөм, азыр 2-3 күндөн бери жаштар саясат жөнүндө, жаштар жаңы чыккан кодекстер жөнүндө сөз кылбай калды. Бардыгы патриоттукту колдоп, футбол жөнүндө Кыргызстан өнүгөт экен, демек келечегибиз алдадык деген бир дух менен элибиз жашап калды десем болот. Рахмат. Здесь ребята сидят, вот футболисты. Хочу спросить у вас, как вы после этого чувствуете себя? И еще такой вопрос, как вы оцениваете вчерашнюю игру?
толкунданып аябай судьяга кичине нааразы болуп калдык. Еще передайте, берип койсоңуздар болот микрофон.